Assalamu alaikum ардактуу Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү. Кутмандуу күнүңүздөр менен амансыздарбы? Биз силерге бүгүн Бишкекте сатыла турган дагы бир үйдү көрсөтөбүз. Дарегине көңүл буруңуздар. Биз турган көчө Профсоюзный көчөсү. Негизи бул район Кудайберген базарынын тарапта. Силер өйдөрдөн Патриса Лумумбу көчөсү менен ылдый түшүп туруп эле. Могу жерде светофордон күн батышты карай ушул Профсоюзный көчөсү менен келсеңиздер, ушул машина кайрылып кеткен кыйгач көчөгө киресиздер. Кирсеңиздер, мына ушул кирпич менен салынган үй, тагыраагы забору кирпич, ошол жердеги үй сатууга коюлуп атат. Туугандар, сатыла турган үйдүн жанына келип калдым. Мына бул көрүп турган көчөңүздөр Профсоюзная, азыр көрсөттүк. Ушунан бул экинчи эле үй экен, кайрылганыңыздарда. Ушул забору, мына бул сыртындагы короосу кирпич менен тосулган, өзү үйү бар экен, магазин, артында даяр доход түшүп турган квартиралар бар экен, ичинде квартиранттары менен. Эси жанында азыр сиздерге кененирээк маалымат алабыз. Ассаламу алейкум, байке кандайсыз? Алейкум ассалам, жакшы. Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Рахмат. Иштер болуп атабы? Жакшы, рахмат. Үйдү сатууга коюп туруш да? Ооба, сатууга. Магазин иштейт учурда. Иштеп атат учурда. Квартирада иштейт. Иштейт. Так, үй канча квадрат негизи? Үй полторада, асты үстү менен кошкондо 180. 180 квадрат. Өтө жакшы экен, а? Чегараңыз мына бул кирпич башталган жерденби? Кирпич башталган жерден чегара. Бул эми баягы угловой болуп калат экен дагы. Ооба. Бул магазин дагы үйгө караштуу, Үйгө караштуу. Угловой экен да, караңыздарчы, бул 3 көчөнүн ортосунда турат. Бул жака да көчө кетет экен, ичине да көчө кирет. Клиенттер жакшы элеби магазинге? Клиенттер жакшы. Сон. Анда бизге бир сыйра үйдү көрсөтүп, туугандар Профсоюзный менен келип туруп эле, кириш жагы бул жагында экен. Бул магазин ичинде бүт эле товарлар барбы? Бүттү бар. Демек мунан да айына киреше түшүп турат. Айына киреше түшүп турат. Сонун. Үйдү биринчи көрсөтө бербейлиби анда? Жүрүңүз. Бул жакта клиенттериңиз бар экен. Мына бул кирпич аягына чейин барат эми бул жагы сиздики. Могу кийинки кирпичке чейин тепки бурч барат, асылып турат. Экинчи калеткага чейинби? Экинчи калеткага чейин. Отдельный вход. Демек квартиранттарыңыз бөлөк жашайт экен да? Ооба, өзүнчө. Вход да башка, кирүү дагы, Бул негизги сиздин үйүңүзгө кире турган дарбаза. Сонун. Негизи чоң дарбазаңыз каягында? Чоң дарбаза буйрудан машинанын ар жагынан. Ачмаксыз. Ачмак. Илгери биякта болгонбу дарбаза? Илгери ушул жакта болгон. Жүрүңүз анда үйдү көрсөтүңүз, анан чыгып квартираны да көрсөтөлү. Бирок квартираны биринчи көрсөтүп койсок жакшыраак болот го. Ичини көрсөтө алабызбы же көрсөтө албайбызбы? Кишилер барбы? Кишилер бар. Бар дагы, постоянно. Демек, квартира бул узуну канча, бир 6 метр барбы? 6 метр. 6 метр. Узуну? 26 метр. 26 метр. Канча квартира бар бул жерде? 6 квартира бар. Барында жашайт? Барында жашайт, чыкпайт. Туруктуу? Туруктуу. Туугандар, мына жерде бир 2 метрден ашыгыраак коридор экен. Ар бир квартирага бөлөк-бөлөк кирет. Мына биринчи эшиги общий дараткана окшойт, Ооба. Суулары бар ичинде. Суулары бар ичинде. Свет бар, тартыштыгы жок. Отоплениясы ичинде. Отоплениясы да бар, Өтө сонун экен. Жүрүңүз анда үйдү көрсөтө берели. Үйдү көрсөтүп, андан кийин буюрса магазинди көрсөтөбүз. Мына туугандар, бул үйдүн мына бул түндүк жагында навес жайланышкан экен. Кааласаңыздар бул жерден, кааласаңыздар мына бул Профсоюзный жагынан дарбаза ачып алсаңыздар болот экен. Үй мындай бийик түшкөн. 1,5 метрдей мына бул фундамент өйдөгө чыгып турат. Жүрүңүз, кайсы жагына киребиз эми? Өзүңүз көрсөтүп бериңизчи анда. Магазинде үйдүн ичинен да киргенге болот деңиз, Ушак менен, Бисмилла дейилчи. Ана, туугандар, киргенде монтип кафе менен сонун кылып жасап коюптур. Бул үй негизи качан салгансыздар? 2012. 2012. Кирпичпи? Кирпич. Оң жагында дараткана бар экен, бул жагында, Умуальник туугандар, унитаз, бул жагында ванна, Аристон суу иштейби? Иштейт. Ысык суумузда суу бар. Иштейт, бар. Потолокко чейин кафел кылыпсыздар, Өтө сонун. Бул дараткананын размери да өтө чоң. 2,5 чыгабы ичи? Чоң. 2,5 чоңбу? Ошондой да бар. Ошондой чыгып калат. Жүрүңүз анда биз үйгө кирели. Мындай тепкич менен чыгат экенсиздер. Бул жерге бут чечме кылып койсоңуздар да болот экен. Негизги кире бериш тамбур десек, бул жак туурараак болгудай. Мына бул бурчка умуальник коюлат окшойт, Коноктор кол жууп
киргендей болду. Айнектери пластик тугандар. Ремонту мындай апапакай шпаклевканын сыртынан эмилсионка тартылган экен. Бул жерде эшик алып тастаган окшойт, баягы ачып жабыш кыйын болгондон. Мына тугандар, киргендери коридор. Мына жер негизги кухня деп койсок болот экен. Могу оң жагында кухонный гарнитурасы турат. Андан кийин бул жер коридор. Ичи план башкачараак экен, баягы кээ бир жаңы элитный үйлөр сыяктуу болуп мындай ромбик сыяктуу салынган экен үйлөр, Оң жакта комнатаңыз. Бул кандай комната? Детский комната, мына. Бул размери тугандар бир 2,70ге, буягы 3 чыгып калат. Мына баягы биз азыр эле кирген тараптан айнеги бар экен. Отоплениялар иштейт. Пол паркет болгон, Паркет. Андан кийин мунун тушунда эле комната, ательлердин уктоочу бөлмөсү. Ушундай болуп калат, спальня болуп калабы як? Взрослый спальня комнатасы. Бул болсо шкаф. Мебелдериңиз калабы? Калат, тартылган бар. Тартылган баары калат, Мына ол күн тие турган тараптан айнеги бар экен. Жакшы. Бул комната деле чоң. Бул бир 3,5га 3 чыгып калат. Чоң комната экен. Негизи үй кышкысын жылуубу? Кышкысын жылуу, аябай. Бул комнатаңыз? Детский же болбосо кыргыз үй деп коюңуз, Мына. Бул деле ошол эле жанакы детскийге эле окшош эле 2,70ге 3 чыгып калат. Паровой отоплениясы коюлган. Айнектери пластик. Күн түштүк тарабында айнеги бар экен. Андан биз коридордон түзүлө кирсек, зал. Зал чоң экен, мына. Залга кирдик тугандар. Зал чоң. Бул жагында Г формадагы диван бар экен. Оң тарабында мындай шкаф гарнитура деп коебузбу? Гарнитура бар экен. Мына күн батыш тарабында 2 айнеги. Күн тиет экен. Ошол күндөн жаап койгонсуз го дейм айнектерди, Баягы. Сонун. Негизи бир сыйра обой жабыштырса, дуалдар түзөлө экен, Жүрүңүздөр, анда биз сыртка чыгып подвалды көрсөтөлү. Жүрүңүз. Подвалды көрсөтүп, андан кийин буюрса, дагы кошумча курулуштарды, магазинди көрсөтөлү. Анан айтсаңыз, мына квартираңыз жана магазиниңизден бир орто эсеп менен эми баягы өйдө ылдыйны кошо эсепке алганда канча доход түшөт, сыр болбосо? Өйдө ылдыйны эсепке алганда сыр болбосо 70 миң. 70 миң, айына, Ичип жегенден тышкары. Ичип жегенден тышкары 70 миң. Подвалга кире бериштен эле кирет экенбиз. Прихожка менен ылдыйга түшөбүз. Кафель менен бүт жабыштырып, сонуңду коюп туруп, бул жакта деле бөлөк эшиктер менен кирет экенбиз. Бул деле үстүдөгүдөй эле размерлери, Размери ошондой эле, чоң-чоң эле 4 комната. Бийиктиги бир 2 метрден бир аз ашат окшойт, Бийиктиги. Мына. Негизи буну эмне иштеткенсиз? Негизи буну иштеген жок, бир мындай эле турган склад. Иштеген жок да. Негизи эмнеге иштетсе болот? Швейный цех. Швейный цех иштетсе болот. Болот, Болот. Өзгө иштер болот. Сол тарапта чоң зал бар экен бул жагында. Муну могу жерден эшик ачса болобу? Жок. Бул жагынан. Бул жагынан, Бул чоң зал экен. Отоплениясы жок бул жакта, бул жакта. Бирок кандай кышкызын бул жакта сууга эле болот, тоң эле болобу? Сууга эле болот, Подвал жылуураак болот, наоборот. Эми мына бияка жашаганда эле жокпуз. Салынган боюнча турду. Салынган боюнча турду. Bunun tuşunda dağın gün batış tarafında 2 komnatası var iken, bu bir komnata, içinde daha bir komnata var iken, bu komnatalardan razmerlerini aytsak, tuğanlar bu kança çıkıp kaldı? 3,5 çıkıyor. 3,5 çıkıp kaldı. 3,5 4 çıkıyor iken, bunu sizlerle bir 3,5 4 çıkıp kaldı. Uşul tuğanlar, emi sizlerge bir sıra көрсөттүк. Бул подвалдын мына потолок 2 метрден бир аз ашыгыраак. Эми сырттагы магазинди, үйдүн айланасында эмнелер бар бечере көрөлү. Эме барбы? Бак тарак дегендей гүл. Орундук барбы ошого, орундук. Тез чачка болуп калганбы? Чачка болуп калган. Тедерде бир 4-5 гүл бар. 4-5 гүл бар, Демек, мына жерден да дарбаза ачып туруп, машинаны ушака да киргизсе болот экен, Сүрмө дарбазаны, мына жакта
Gülдөр бар деңиз, а? Мына кошунага карай, мына здание, а? Кошунага карай. Кошунага үй тийип калган эмеспи? Тийген эмес, а? Бул жагы кенен экен да. Бул тушунда эмне от жагасызбы бuyagына? Ооба. Отун кана, өз үйгө наркы квартирага. Өзүңүз жагып бересизби кышкысын? Ооба. Сон. Үй сырт утепление болгонбу? Сырт утепление болгон эмес, муну кошумойдон калың 1,5 кирпич. 1,5 кирпич, а? Кышта канча тонна менен чыгасыз көмүр менен? Кышта бир 3 тонна менен чыгып кетет. 3 тонна. Отопление эмне көмүр элеби? Көмүр эле. Газчы, газ. Газ буйруза. Эми келет, а? Эми мына быйыл деп атат го. Магазинде кирип көрсөтөлөр да, жүрүңүз. Центральный, бүт центральный, şu gaz буйруза. Газ кирет эми, а? Биз эмеге келдик. Жүрүңүз байке, магазинди бир сыйра көрөлү. Бул үй жактан кирген эшигинен кирдик. Бирок негизи сырттан кире турган эшиги бул жагында экен. Бул жерде соода жакшы жүрөбү? Соода жакшы, аябай жакшы. Анан үйдүн баасы, магазиндин баасы кандай болуп калат эми? Кантип сүйлөшөбүз? Баасын общий эле магазинди үйдү баарын эле кошуп айтканда бир 69 деп атам. 69, а? Бул продукталардын наценкаларын кошкондобу? Продукттар оценкаларын эме кылабыз да. Бул товарды сүйлөшөбүз. Буну ооба, өзүнчө эме кылабыз. Жакшы экен. Жүрүңүз анда. Туугандар, баасын уктуңуздар. 69.000 доллар. Анан сиздин эмени алмашуу жолдору барбы? Нелердерге алмашсаңыз болот? Акчалай эле болсо. Акчалай, нак, демек акча алмаштыруу жолуну карабайсыз. Квартира доходу бар экен. Бул жагында магазиндин доходу бар экен. Завод бар. Цехтер бар, эмелер бар. Бул эме квартиранттарыңыз мындай, кандай десем, туруктуу эле жашашабы? Туруктуу. Чыкпай, же алмаша береби? Жок. Алмашпайт, а? Ошол эле келип эме кылса сурап деле көрсө болот. Сонун. Ошол болгон. Дагы кошумча айта турган нерселериңиз барбы? Же жыйынтыктай берелиби? Ала турган киши болсо келип көрүп шашпай, калган маалыматты өзүнө тактап беребиз. Телефондон сүйлөшө бересиз, а? Мына, туугандар. Эч эме жок. Тарс эле айтты, баасын дагы айтты. Сиздер сүйлөшүп чалып билип көрүңүздөр. Балким эсине жакшы сүйлөшсөңүздөр, балким түшүрүп берет. Саламатта туруңуздар.